биз атып өткөн футболист 300 оюн өткөзгөн, анын ичинде 93 гол киргизип, колуна кармалды десек болот. Абайлаш керек. Аябай кооптуу гол азыр. Дал көрүүдө. Мирлан Мурзаевдин дриблингин жакшы билебиз. Көтөрүлгөн топ, айпайынча көтөрүлгөн топ. Бул голбу? Жок, гол эмес. Дарбазанын алга командасы кайрадан атаандаш жакка чабуул барууда. Узатылган сокку мыкты. Мирлан Мурзаев да. Мирлан Мурзаев бул ирет алдайбы же өнүктөшүнө пас береби? Айпайынчаны көтөрүп берген топ. Кайтып келебиз. Экинчи бөлөктүн башталышы менен алга командасында 2 алмаштыруу бар. Мурзаев өзү сокку жасайт, узатылган сокку. Бирок бул топту экинчи беттеши. Биринчисинде Кыргыз алтын командасы жеңип кеткен. Ал эми Мирлан Мурзаевдин азыр узаткан соккусу өйдөлөп кеткенин көрө алдык. Сөзүмдү улантсам, Бөрүбаевда жакшы мүмкүнчүлүк. Гол! Барабы деп ойлогон эмесмин. Мынакей Бөрүбаевга келген, учуп келаткан топту бир тосуп алуу менен атаандаштын жылкы сезондогу бардык оюндарын түз алып берет. Азыр алга командасы оң канат менен чабуулга кирип барууда. Бул жерден дарбазаны көздөй узаткан. Бул ирет Кыргыз алтын командасы сол канаттан чабуулга кирип барууда. Ойлош керек. Азыр бул жерден дагы бир сокку болобу? Сокку узатылды, бирок гол эмес. Айпайынчанын ичине көтөрүлгөн дагы бир топ. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Ошону менен бүгүнкү беттеш 1-0 эсебинде алга командасы